Сиз горничная болуп иштеген учуруңузда эмнелер эсиңизде калды? Мен горничный болуп иштедим десем, элдер ишенбейт. Мен айтам, бирөөнүн үйүнө барып калганда мен туалетин карайм да, биринчи туалети, ваннасы таза болду экен депчи. Себеби мен 4 жыл пансионатта туалет, ваннаны жууп, полду жууп келген баягы эс алуучулардын баарын тең кызмат кылган, кызмат көрсөткөнмүн да. Ошол кездерде мен жолдошум 10 жыл Чолпон Атада иштеди, криминальный отдел начальник болуп иштеди. Бул эми аябай жакшы пост, тем более аябай криминальный город, шаар Чолпон Ата. Анан болгон бир эле криминалист, ошол бир роодудачы, анан баягы күндөп жүрөт. Анан бардыгы тааныйт, Чолпон Ата кичинекей эле менин күйөөмдүн ошо жакшы постто отурганын баары билишет. А бирок эмнегедир аялы горничный болуп иштеп жүрөт да. Бул аябай көп адамдарды таң калтырган, конечно. Анан себеби менин жолдошум зарплатага иштеген да. Мен ал жөнүндө дагы бир жакында, Кудай буйрса, бизден алыстабай туруңуздар, мен жолдошум жөнүндө дагы бир жакшы бир рилстерди, видеолорду даярдайын деп атам да. Эмне үчүн мен ошо горничный иштеп калгам? Себеби менин жолдошум пара алган эмес да. Пара алган эмес, башка чет жактан акча таап келген эмес, акча, финансы булактары жок болчу да. Анан ошон үчүн баягы жолдошум түз иштеп, түз жүргөндүгү үчүн акчадан кыйналдык. Анан мага күч келди да. Мага күч келди, анан ошондуктан мен горничный болуп иштедим. Эмнегедир ошол кезде эле мында мен өзүмдү жакшы алып жүргөн жакшы көрчүмүн да. Мында жакшы кийимдерди кийип, болгон акчама делечи, мындай каражатым аз болсо деле ошол акчага деле узун көйнөктөрдү кийип, анан бир маникюрду такыр калтырчу эмесмин. Өзүм эле маникюр кылып, анан өзүм жууганым пол, элестетиңиз, бирок кийгеним узун көйнөк. Анан маникюр. Анан баягы жакшынакай мени болсо жогорку билими бар деп, диплому бар горничныймын да мен. Анан мени баягы сырттан келген сыйлуу конокторго коттеджине горничный кылып койду да. Анан ал жактан жакшы тосуп алыш керек да аларды. Анан жакшы тосуп алам да, жаркырап, жана жакшынакай кийимдер менен таптатынакай болуп тосуп алам. Анан аябай жакшы тил табышып калабыз. Мен өз адамдар менен тез тил табышам да. Анан аябай жакшы мамиледе болуп калат. Анан эртесинде эле айтышат: "Алена, горничный жөнөтүп коесуңбу, коттедж тазаласын" дейт да. Анан мен шортаны кийип алып, футболканы кийип алып туруп эле, кепканы кийип алып, анан швабраны көтөрүп алып чуркап келем да. Анан баягылар таң калып эле калышат да. Анан мага баягы бир таң калышат, бир боору урушат да. Анан сурашат: "Эме, высшее образованиясыңбы, билимиң барбы?" "Ооба, билимим бар, диплом бар." "Күйөөң барбы?" "Күйөөм бар." "Күйөөң кайчы?" дейт. "Күйөөм мындай окумуш, сонун эмес, орунда иштейт." "Балдарың барбы?" "Балдарым бар." "Анан пол жуйсуңбу?" дешет. "Ооба, пол жуйм." Анан эми ушундай менин бир эмем бар экен да, мындай бир сапатым бар экен. Мен жумуш кылгандан намыстанбайт экенмин да, коркпойт экенмин дагы, уялбайт экенмин. Мен акчам жок дегенден уялат экенмин да. Анан ошондо бардыгы эле айтышты да: "Бул эмнеге пол жууп атасың, сен ушундай горничный болуп, күйөөң момундай иштеп атат" депчи. Анан мен айттым: "Мен акча керек да. Мен карап отура бермек белем" депчи. Анан ошол горничный болуп иштегендеги менин ошол жылдарым мени абдан чоң ийгиликтерге жеткизди да. Себеби мен өзүм Мыскөлдөн болсом дагы мен пансионат деген сөздү билбептирмин, көрбөптүрмүн. Себеби биз аркы жетөгүз жактабыз. Анан бул пансионаттар менен деле мындай жакындашпаптырбыз да. Пансионаттагы жашоо, пансионатка келген эс алуучулар жөнүндө такыр менде мындай түшүнүк да жок экен да. Ким келип эс алат болду экен деген дагычы. Анан ошондо биринчи жолу анан эс алуучуларды кабыл алып баштадым. Анан көрдүм да, адамдар жакшы жашайт экен, акчалары көп экен, келип акчаларын чачышат экен, сонун кийимдерди кийип келишет экен, аябай кымбат машина менен келишет экен, үй бүлөсү менен отуруп алып аябай жыргап эс алышат экен. Жумалап ойлобойт экен, баягы жумуш дегенди ойлобойт экен. Себеби жакшы акча таап, баягы акчаларын жоготкону келишет экен. Мына ушундай таптакыр мен көргөн жашоонун тескери жагын көрдүм да. Анан ошондо жанагы мага менин бизнеске болгон мамилем, менин жакшы жашоого болгон максаттарым, менин мындай бай болгонго умтулганым, бай болуп жашаганга умтулганым, ийгиликтүү болгонго умтулганым мына ошол жерден мен горничный болгон жерде башталды. Ошол жерден менин жаңы идеяларым жаралды. Ошол жерден менин жаңы аябай бийик максаттарым жаралды.
Мен айттым, мен мындан кейін мен көрүнүш болуп иштебейм. Мен бул пансионатка эс алган гана келем. Мен бул пансионат эмес, мындан дагы күчтүү, кымбат, дүйнө жүзүндөгү эң баягы менмен деген эң алдыңкы эс алуу жайларга барып эс алам дегем да. Анан аягы кыскасы мен Лас-Вегаста эс алдым да. Лос-Анджелесте, Лас-Вегаста, Вашингтондо, Нью-Йоркто, Майамиде, Чикагода, Орландода, мына Американын эң менмен деген баягы шаарларынын бүт баарын эс алып, анан эми эң эле кымбат отелдер бул Лас-Вегаста. Дүйнө жүзүндөгү баягы эң мыкты деген отелдер, жанагы голливудский кинолордун баарын тарткан отелдер ошо Лас-Вегаста. Мен Мандалай Бай деген отелде эс алдым, Беладжо деген отелде эс алдым, Изи деген, Инкор деген отелдерде эс алдым да. Анан ошол жерде дагы ушу бир кыргыздын көрүнүшүнө болуп жүргөн аялы барып, Лас-Вегастагы көрүнүштөргө айттым да. Мен эми тилди жакшы билчү эмесмин, бирок барып аткам курстарга. Балам мен менен жүрдү, балам жашаган Америкада. Анан ошо балам перевод кылып аны айтып атпаймынбы? Көрүнүштөргө айтып койчу депчи, мен көрүнүшүнө болуп иштегенмин депчи. Силер дагы көрүнүшү болуп иштеп атсаңар дагы, силердин өзүңөрдүн кыялыңарды аябай жакшылап бөпөлөп кармагыла. Ал кыялдар сенин гана кыялың. Максаттарыңарды алдыга кетиргиле, максаттарыңарга ишенгиле. Эчтекеден коркпогула. Мына тет жакта силер таанып алган, билбеген эле Кыргызстандын кичинекей жерден келип, мен ушунда Лас-Вегастын эң жакшы жеринде айттым да, эң жакшы, бийик, эң самый лучший номерди бергиле депчи мага. Анан ошентип мен пол жууп жүргөн, туалет жууп жүргөн Алена Малабаша барып анан Лас-Вегаста эс алды. Ошондуктан урматтуу достор, окурмандар, эгер кыялдарыңар болсо, эч кимди укпагыла, кыялдарыңарды эч кимге тебелетпегиле, кыялдарыңарды сатып ийбегиле, калтырбагыла, кыялдарыңардан аябай жакшы реалдуу максаттарды жараткыла, анан максаттарыңарды көздөй, алдыны көздөй жөнөгүлө. Эгерде ушундай кимдин кыялдары болсо, ошо кыялдарын эч ким колдоо көрсөтпөй жатса, кыялдарына максаттарды койсо, максаттардан коюп анан коркуп жатса, анда мен өзүмдүн максатыма кандай жеткеним жөнүндөгү жолдорду айтып жардам бергенге даярмын.